Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз спорттуу каналында тур жыйынтыгы чыгарылышы. Студияда мен Адилет Керимбек уулу. Бүгүн 20 турдук беттештер тууралуу сөз кылабыз. Премьер-лигада өтө кызыктуу беттештер уланып жатат. Алдыда бара жаткан 5 команда дагы да болсо чемпиондук үчүн ат салып жаткан учуру. Ал эми бомбардирлер кезектеги голдорун киргизишти. Дароо эле Ош шаарына сапар алабыз. Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо 20 турдук беттештердин эң бир кызыктуусу борбордук беттеш орун алды. Анда Алай командасы Абдыш Ата командасын кабылдады. Өз үйүндө Бишкек Сити командасын Нефчи аренада кабыл алмакчы. Ал эми 20 тур чындыгында экинчи бөлүктө анчейин жакшы бир таризде баштаган жок. Биринчи бөлүктө өтө ийгиликтүү келе жаткан. Демек алгачкы бурчтан чыгарып берүү, Айпанча көтөрүлгөн топ жана түзүлө дарбазага, жана гол! Кайрат Исаков беттештин Келбек Талантбек уулу. Оң канатка пас. Жана эреже бузуу. Экинчи Сараев кагаз, урматтуу көрөрмандар, жана бул Сараев кагаз кызылга айланды. Эрбол Атабаев бүгүнкү беттеште бир гол жаратты. Зинкевичтен сокку жана Руслан Амировтан керемет сейф. Дагы бир мүмкүнчүлүк, Зинкевич жана гол! Алексей Зинкевич. Раминдин бул жерде чоң салымы бар. Топту тартып алган. Жана сокко бул жерде Илкин Мурадов катачылыкка жол берген, урматтуу көрөрмандар. Дасы экинчи голун жаратты. Караңыздар, Илкин Мурадов артын карабай калган. Ал эми Айпанча көтөрүп берүү. Зинкевич баш менен чыгарып берүү, жана Яловенкода сокку бар. Гол! Роман Яловенко эсеп аралыгын. Офсайд жок. Зинкевич, Яловенко сокку. Мухаммед Саных мыкты кирип барууда. Айпанча чыгарылган топ. Жана Акрам Умаров, Илдар Аликберов, Яловенко. Алыстан сокку бар. Дарвазага таамай. Мыкты пас, Алексей Зинкевич дерлик дарвазач менен 1-1 жана сокку бар, жана гол! Ован бул топко жетти, жана Илдар Аликберов кирип барууда. Зинкевич бар. Аликберовдон чыгарып берүүсү тилекке каршы өткөн жок. Евгений Песков өзү кирип барууда. Айпанчага оң канатка пас, Рамин бар. Ортоңку бөлүккө Яловенкодан сокку жана гол! Сап кубантты десек болот. Рамин пас кабыл алды, жана сокку. Бүгүн Абдыш Ата командасына оор жеңилүү орун алат окшойт. Абдыш Ата командасынын дарбазасына. Жогорудагы гол жокко чыкты. Офсайд болуп калган экен. Вардан текшерилип, андан кийин гана жокко чыкты деп. Евгений Козлов эми сокку жолош керек. Жок, өнөктөшүнө калтырды. Рикельмеден кайрадан Козловдон сокку жана Мирзагит Маматхановдон керемет сейф. Статиханов оң канаттан чабууланат. Өнөктөштөрүнө көтөрүп берүү, баш менен чыгаруу жана дарбаза устуну. Офсайд дагы бар экен. Калсын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрөрмандар. Эсеп сандары 4-0 бүгүн Сараев кагаз, демек Кызылайып кагаз. Отрабатывали перекрыть их ключевых игроков, которые могут это делать моментами, ну, большей частью получалось, где-то моментами, да, не получалось. Ну и, как говорится, психология, то есть играя на одного игрока больше, почему-то чуть-чуть сели ниже, но старались ловить на контратаках. Я так понял ребят, потому что у нас, знаете, быстрые ребята впереди, поэтому такая игра принесла успех, да, сегодня, думаю. Каждый матч нам
очень тяжело приходится. И бьют, и третьи лица мешают. Вот, так что огромная благодарность моему штабу и моим игрокам. Они были сегодня лучше. Мы не проиграли по игре. Сегодня игру выиграли третьи лица. Поэтому моя команда Абдышата, она лучше. Спасибо. Рахмат. Бул беттеш тууралуу көп жагдайларда айтсак болот. Мына башкы баштоочу Хуршит Лутфуллаевдин сөзү дагы айтылды. 3-күчтөр деп кимдерге баса белгиледи? Айтор бул табышмак бойдон балким калыстарбы же болбосо лидерлик сапта бара жаткан Мурас Юнайтед жана башка командаларбы? Айтор статистика боюнча дагы Абдышата командасы топту көбүрөөк көзөмөлгө алган менен жыйынтыгында каршы чабуулда мына Алай командасы экинчи бөлүктө эсеп сандарын ийрилетти. Ошондой эле быйылкы сезондун премьер-лигадагы бомбардири украиналык Алексей Зинкевичтен дубль бар. 2 голду жаратты жана голдук пас Яловенкага дагы голдук пасты дал ушул Алексей жасаган. Биринчи айланпаны дагы эске алсак, анда Кан шаарында Алай командасы дал ушул Абдышата командасынын жеңиш сериясын токтоткон болчу. Бул жердеги статистикадагы жалпы соккулар дээрлик бирдей, эки команда тең 12ден соккуну узатты, бирок Алай командасынын байкасаңыздар 7 соккусу таамай болсо, анын 4-өсү голго айланып отурат. Пастардын саны боюнча дагы Абдышата командасына көбүрөөк 85% тактык бар. Ошондой эле пастардын саны бул жерде 570. Эми бул команданын стилин билебиз. Ал эми Алай командасы кандай ойногондугун бул статистикадан эле көрсөңүздөр болот. Коргонуудан чабуулга өтө ылдам чыгуусу жыйынтыгында мына каршы чабуулдун эсеби менен 4-0 айланды. Ооба, айта кетчү жагдай, бул беттеште 42-мүнөттө команданын лидери кантыктардын Эрбол Атабаев экинчи сарыга асталды дагы. Балким быйылкы сезондогу Абдышата үчүн эң маанилүү беттеште өз командасына бир оюнчуга кем кылып калтырып койду дагы. Жыйынтыгында Абдышата командасы бул беттештен бир дагы упайды ала алган жок. Ал эми кийинки турдук оюндар эле ушул эле Ош облусунда дейли, Кара Суу шаарында жаңы стадион ачылган болчу. Мына дал ушул стадиондо быйылкы сезондо беттештерин өткөрүп турган Ошму командасы алгачкы ирет беттешти өткөрдү. Конокко Азия Гол командасы келген. Топтун кимде экенин аныктап алган соң мынтип кол алышты жана капитандар Ошму командасынан секундалар калды. Демек Эрланбек Осмонов ышкырыгы жаңырткан соң бүйүр кыздар оюн мыкты чыгарып берүү жана Азия Гол алды. Алгачкы чабуулга чыгып баратат. Дарбазачы менен бирге бир Максим Высоцкийден сейф. Өнөктөш менен ойноп кетти. Арлен Шаршенбеков менен Рыскелди Артыкбаев өзү теип көрүүдө жана жакынкы бурчка кооптуу Максим Высоцкий бул топту дагы чыгарып жатат. Айсаров фото чыгарып берүү. Ромариого пас. Ромарио топту алды жана Дастан Алыбеков менен бирге бир чыгып сокку гол! Жолдого мүмкүнчүлүк ала алган жок. Рыскелди Артыкбаевтан сокку делеге каршы дарбаза үстүнөн. Улустунунун үстүнөн кетүүдө. Ромарио менен Ромарио кайра өзү кирип барууда. Айпатын чейин кирип барды жана соккуну аткарды. Коргоочу командалардын көзү түштү болуш керек. Мырзахматов алыстан сокку жолдоду, копту. Насиров алдыны көздөй пас. Жана Эрланбек Осмоновдун финалдык ышкырыгы жаңырды, ардактуу көрүүчүлөр. Готовились именно к этой игре. Ромарио он был как ключевой игрок. Ребята это знали. Была подготовка, то есть непосредственно, чтобы контролировали его, опекали. Но единственный момент, немножко не получилось, была неразбериха. Он все-таки убежал и забил свой гол. Сегодня тоже в втором тайме уступили в середине поля, креативности не хватало в середине поля, поэтому у соперников много моментов было. Ну, футбольная удача на нашем стороне была, и все равно победа есть победа. Мына ушундай башкы маштыруучулардын пикири дал ушундай болду. Ал эми беттешке келе турган болсок, бразилиялык Ричард Ромарио премьер-лигадагы 15-голун жаратып отурат. Эми Азия Гол командасы канчалык Ромарио үчүн
атайын бир даярдыктарды көргөнү менен баары бир бразилиялык оюнчу бул беттеште дагы кезектеги голун жаратканга үлгүрдү. Муну менен бомбардирлик саптагы лидерлигин дагы да болсо бекемдеп жаткан жайы бар. Ал эми оюндагы статистикадагы кызыктуу голдук учурлар бир гана голдук учур деп саналган. Индекс боюнча Ошму командасына жана ошол голго айланып отурат. Ал эми Азия голдо жалпы 5 голдук учур, бирок бир дагы жолду гол жарата алышкан эмес. Анын жыйынтыгы менен мына дал ушундай эсеп кайталанып отурат. Топ көзөмөлү боюнча дагы Азия голдо бул команданы да билебиз. Топту көбүрөөк көзөмөлдөйт, 57%га 43, бирок баары мына оюн эсебине келгенде 1-0 эсебинде Ошму командасынын пайдасына чечилди. Бул студенттер дагы да болсо 5-орун үчүн күрөшүп жаткан учуру. Буга чейинки турларда Дордой командасы беттештин өткөрө элек кезде 5-орунга көтөрүлгөн. Бирок мына Дордой командасы кийинки оюндарда жеңишке жетишти дагы, кайрадан 5-орунга көтөрүлө алды. Ал эми Ошму командасы дагы да болсо мына ошол эле лидерлердин артынан кубалап бара жаткан учуру. Ал эми кийинки беттешке өтөбүз. Бул Жалал Абад шаары, анда Курманбек стадионуна Мурас Юнайтед командасы буга чейинки беттештерде упайларды жоготуп келе жаткан болчу, жана өз үйүндө 3 упай алууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн өз беттешин өткөрдү. Конокко каршылаш Кыргыз Алтын командасы келген. Баев, инспектор Мухтар Кушаков жана оюн комиссары Медет Бургоев. Турган чагы албеттештен дагы албетте сиздерге маалымат жеткирип турабыз. Оюн болсо Али Марзан Байназаровдун ышкырыгынан кийин команда тең, бирок Мурас Юнайтед ага жакыныраак киргизип берүү бар. Баш менен сокку Атай Жумашевден орун алды. Нитро аренада Элбирс командасы Барс командасын өз үйүндө тосуп алат. Чабуулга чыгып бараткан Атай Жумашев пенальти. Атай Жумашевден сокку тебилди жана Андрей Попович сейв көрсөтүүдө. 70-те 44-чү Юрий Мате чыгарып берүү аткарылды жана баш менен сокку. Тилекке каршы Олег Марчук. Штабында Александр Бельдинов, башкы маштыруучу, администратор Нурдин Жетибаев. Жана гол Мурас Юнайтед. Кайталоодон көрөбүз албетте. Алдыны көздөй мыкты пас. Жана Мурас Юнайтед чабуулда сокку Андрей Поповичтен сейв Олег Марчук. Эмне жүрүш өзү кирип барууда жүрүштү жана экинчи пенальти. Мурас Юнайтедтин пайдасы үчүн Алимардан Байназаров. Амир Жапаровдун тепкен соккусу гол. Мана ушундай эле болуш керек эле. Биринчи бөлүмдө дагы жаңы гана оюн таласынан түшкөн 8-чи номурдагы Арман Алтаев болчу. Бул учурда жооп чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Мурас Юнайтед Олег Марчук дарбазачынын жанында жана соккуну жолдоду. Бул жерде 2-чи номурдагы Александр Чиш өзүн тосуп болсо дагы. Жана сол тараптан Амир Жапаров кирип барды. Айпаттын ичинен киргизип берүү коргоочулар. Абел Гомес чабуулда сол канаттан кирип баратат. Мурас Юнайтедтин оюнчулары кошулду жана офсайд жок. Амир Жапаров дарбазачы менен бирге бир сокку гол. Амир Жапаровдон дубль. Чабуулда Кыргыз Алтын сокку жолдонушу керек. Жакынкы бурчка так эмес. Канчар Азирет Усманалиев менен жана Алимардан Байназаровдун финалдык ышкырыгы. Жаңырды ардактуу көрүүчүлөр, 20-чы тур оюндары. Сегодня у Кедершаевича день рождения, и команда хотела поздравить, она его поздравила. А так ребята отдались. Были ошибки, это нормально, это футбол, но они молодцы, они выполнили ту установку, которую мы с ними договаривались в начале игры. Результат: мы не набрали 3 очка, это самое главное. Могли набрать,
Может быть, а может и нет. По крайней мере, мы старались. К ребятам никаких претензий нету. Все силы на поле оставили. Ушундай Кыргыз Алтын командасынын жеңилүүсүн Александр Белдинов өзү жакшы түшүндүрүп берди. Биринчи гол бардыгын өзгөрткөн. Биринчи таймда билебиз, Сергей Попович Кыргыз Алтын командасынын дарбазачысы пенальтиден сейв жараткан менен, бирок мына Мурас Юнайтедтин голу бардыгын өзгөрттү. Кыргыз Алтын командасы 0-1 эсебинде жеңилип баштагандан кийин алдыга барганга аргасыз болду. Ал эми 2 голду бул Мурас Юнайтед командасы контр чабуулдан жаратканга жетишти. Команданын башкы лидери капитан Амир Жапаров бул беттештеги мыкты оюнчу аталды. Жөн жерден эмес 2 голду жарата алды. Жана оюндагы статистикада келсек, толугу менен бул Мурас Юнайтедтин пайдасында болду. Топ көзөмөлү, гол жаратуу учурлары, бурчтан чыгарып берүүлөр, ошондой эле жалпы соккулардын санын карасаңыздар 2 эсеге көп, 23 соккуну жаратышты Мурас Юнайтедтин оюнчулары. Бул күн жалалбаттыктар үчүн, жалалбаттык команда үчүн өтө маанилүү болчу. Себеби дегенде мына бул команданын түптөөчүсү, негиздөөчүсү Камчыбек Ташиев туулган күнүн белгилеп жаткан. Андыктан бардык ушул башкармаштыруучунун айтуусу боюнча жеңишти мына 3 упай алуу өтө маанилүү болчу. Муну менен катар эле Мурас Юнайтед командасы турнирлик жадыбалда кайрадан биринчи орунга көтөрө алып, лидерлик сапты бекемдеди. Ал эми ушул эле кийинки оюнга келе турган болсок, бул беттештагы Жалал Абад облусунда өттү. Тагыраагы Кочкор Ата шаарында Нефчи командасы менен Бишкек Сити кез келишти. Беков аткарат. Ага каптал калыстары Элдос Мурзабеков жана Жахангир Сиражидинов жардам берет. Башкы калыстын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрөрмандар. Мыкты пас Михаил Губанов айпайынчанын ичинде жана өзү сокку жолдойт. Сол канатка жана чыгарылган топ жана баш менен сокку бар. Пас Михаил Губанов өзү сокку жолдоду жана Таштемиров алыстан өзү сокку жолдойт жана айпайынча көтөрүлгөн топ. Жана сокку бар жана гол! Бишкек Сити командасы эсеп сандарын ачты, урматтуу көрөрмандар. Менимче голдун автору 6 номурдагы Ален. Азыр албетте вардан текшерет. Бүгүн бизде вар системасы бар. Ушул жерде офсайд орун албай турган болсо анда дагы эгерде бүгүн Бишкек Сити жеңе турган болсо анда аларда Молдой Жунусовдон сокку. Тоочун күрөш. Башкы калыстын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрөрмандар. Көптөн күткөн жеңиш Бишкек Ситиде. Бүгүн Бишкек Сити конокто 3 упай капчыкка сала алды. Нефчи is good team. Что касается команды Нефчи, достаточно крепкая команда, и ничейный результат был бы корректным исходом, но мы были немножко удачливы. Мы играем теми, кто у нас остался. Это все, вот, к сожалению, следствие неправильной работы, неправильной селекции в начале сезона. Плюс летом мы отпустили просто так футболистов, которые сейчас играют в других клубах и на главных ролях. То есть, а мы их просто отпустили. И сейчас я ни в коем случае не хочу винить ребят. Они делают все, что могут, но это исполнительское мастерство, это класс футболистов и все. Кочкор Ата шаарында кайсы команда келбесин беттеш өткөрүү өтө оор болчу, бирок мына Бишкек Сити азыркы таптагы премьер лиганын аутсайдери болуп келе жаткан болчу, бирок 3 упайды ала алды. Мына андыктан ызасынан Анатолий Власичев, Нефчи командасынын башкармаштыруучусунун милдетин аткаруучу да ушундай пикирлерди калтырды. Ооба, бардыгы түшүнүктүү, себеби дегенде Нефчи командасы муну менен 4-чү ирет катары менен жеңилүү ызасын тартып жатат дагы, дал ушул серия дагы да болсо уланууда. Ал эми Бишкек Сити командасы үчүн бул чоң жеңиштердин бири, себеби дегенде бул 3 упайдан кийин Бишкек Сити турнирлик жадыбалда
артта келе жаткан болчу, 14-чү орундан өйдө көтөрүлө алды. Статистикадагы карай турган болсок, Бишкек Сити командасынын баш маштыруучусу бекеринен айткан жок. Бул беттештикте тең чыгуу адилеттүү болмок деген пикирин айтты. Бирок ийгилик биз тарапта болду. Андыктан жалпы сезондун жүрүшүндө канчалаган беттештерди өткөрдүк, эми мына ийгилик бизге жылмай баштады деген тариздеги пикири албетте мына футбол оюндарында болуп турат. Канчалык атаандаш чабуулга чыкпасын, бирок баары бир мына жеңиш алып келген жалгыз гол болду дагы Бишкек Сити командасынын пайдасына бул беттеш чечилди. Эми Бишкек шаарына кайтып келели. Турдук оюндар дал ушул Дордой спорттук комплексинде уланды. Кыргыз Республикасынын быйылкы сезондогу кубогунун ээси Дордой командасы жаңыланып оңдолгон. Ошондой эле кечки убакта өткөрө турган стадион болуп калды. Шам-чырактар орнотулган. Дордой командасы эң бир өзүнүн алгачкы ирет кечинде беттешти өткөрдү. Атаандаш бул өзгөн командасы болчу. Андыктан бул беттештеги кызыктуу, урунтуу учурларга назарыбызды салалы. Ошол маселени чечүүдө өзүнүн командасына Уланбек Сулайманов капитан ал эми жеңишке жетип келишти. Бул жерде өтө жакшы бир мүмкүнчүлүк жана Эрнис Батырканов бүгүн сөзсүз түрдө жеңишке. Эгерде бүгүн упай жогото турган болсо, менимче чемпиондукту деле унута берсе болчу да. Бул жерде жакшы көтөрүп берүү жана топ дарбазадан орун алды. Жай тоголонуп бара жаткан топ акыры окшойт. Мищенко демек бул чабуулду баштаган, өнөктөшү жакшы ачылганда андан соң көтөрүп берүү башына деле топ жакшы тийген эмес окшойт. Бирок албетте Динмухамед Талайбеков жана Кудурет берүү жакшы баш менен өнөктөшүнө жакшы пасты калтырды жана эртерээк чечим чыгарыш керек. Борбордук бөлүккө жылып келүүдө эмичи жок. Эки оюнчудан бошонду, бирок үчүнчүгө Айпанча ишине көтөрүп берүү жана баш менен узатылган сокку жана ой жок. Гол кирип кете жаздадым. Карама-каршы тарапка топту көкүрөтүп өткөрүп берүү аракети жыйынтык болбоду. Андан ары узатылган сокку дарбазанын темир капталына тийди. Артка келип оюн алып барууда. Нурланбек Сарыкбаев көкүрөт алдыга чыгарып берүүнү жасады. Сарыкбаев жана Адлет Абдраимов менен сөзүмдү тастыктап дагы бир жолу 100-мүнөт көтөрүп берүүнү жасады жана Адлет Абдраимов өз ордунда. Жана ошону менен башкы каластын ышкырыгы жаңырды. Эсеп саны 1-0. Дордой өтө кыйынчылык менен 3 упайды капчыкка салды, бирок эң негизгиси жеңиш бар. Выстояли вторую игру, нам тяжело выигрываем. Предыдущую с Кыргыз-Алтыном тоже 1-0 и такая нервная концовка. Сегодня нервная концовка. Ну, главную задачу выполнили, набрали 3 очка. Ну, думаю, порадовали болельщиков. Моменты все-таки были, как я обещал. Сегодня я хочу еще отдельно отметить Нурзата Абдукадырова, потому что, когда я говорю про судейство, глава судейского департамента Бахадыр Закирович возмущается почему-то, но я всегда хочу сказать, мы сегодня сами виноваты, что проиграли, но я всегда за смелые решения. Люди должны быть смелыми, чтобы расти. Я через 2 года буду смотреть, я, допустим, Нурзата знаю, других судей знаю, 2 года, 3 года на одном месте, но люди должны расти. Когда смелые решения не будут приниматься, они не будут расти. Мына ушундай Дордой командасы өтө оор жеңишине ээ болду. Дагы бир минималдык эсеп жана Дордой командасынын жеңиши өздүк мүнөзүнө салып жеңип баштады десекке туура болот. Сезондун соңунда ошол эле кубоктогу финалдык оюн, андан мурунку беттеште дагы 1-0 эсебинде жеңген болчу. Мына өзгөн командасын дагы дал ушул минималдык эсеп менен жеңип алды. Бул беттештен кийинки Надырбек Мамадалиевдин сөздөрү
талкуу жаратат албетте. Башка калыска кайрылууну жасап өттү. Жана жалпы статистиканы алсак дагы өзгөн командасы бул бетеште жаман ойногон жок. Дээрлик соккулардын саны боюнча 2 эсе Дордой командасынан көбүрөөк болду, бирок бул кеч Адлет Абдраимовдуку болду десек туура болот. Дордойдун экинчи дарбазачысы сезондун башында албетте Нурланбеков Курманбек биринчи номурдагы дарбазачы болуп келген, бирок жаракатына байланыштуу соңку беттештерде дал ушул Адлеттин убактысы келди десек туура болот. Абдраимов бул беттеште бир катар сейфтерди жаратты дагы өз командасына 3 пайда алып келди. Бул жеңиш менен Бишкектик Дордой командасы турнирлик жадыбалда дагы да болсо лидерлердин артынан саягып бара жаткан учуру жана чемпиондук үчүн дагы да болсо алардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал эми кийинки беттешке өтөлү. Анда Кант шаарында дагы бир чемпиондук үчүн өтө курч беттештерди өткөрүп жаткан, ошондой эле башкы талапкерлердин бири Барс командасы Илбирске конокко келди. Сильный тренерский штаб, поэтому легко сегодня гостям из Иссык-Кульской области, я думаю, чувствуют себя здесь, на этом стадионе, как у себя дома. Встреча стартовала, друзья, на дальнюю штангу. Осторожнее надо. Бекжан Сагымбаев бьет поворотом, здесь никого нет, еще один удар, ай-яй-яй, там офсайд. Хайрат Жиргалбекулу перехватил, сам пошел вперед, Узденов будет бить, удар поворотом, Готра реагирует, под ближнюю штангу пришелся этот удар. Атаки. Будет ли пас? Есть навес. Харун Карич, удар, добивание и гол! 1-0, друзья, и Харун Карич становится автором забитого мяча. Гол все-таки случился. До 20-й минуты, если есть гол, значит это быстрый гол. И спокойно Харун Карич реализовал этот эпизод. Счет 1-0, друзья. Хороший навес, классный, да, даже навес, который по нисходящей траектории отдает этот пас. Ну и отметим, конечно же, мы пас от Валерия Кичина. Так классно закрутил, а Кавторадзе снова подскользнулся. Может быть, ему стоит поменять бутсы после первого тайма. Вот еще раз смотрим. Никто не мешал здесь Мирлану Мурзаеву. Никто с ним не соперничал в воздухе. Одиноко выпрыгнул и классно пробил. Красивый гол. Но судя по тому, как выцеливает Дахон Юсупов, будет бить. Да, есть удар поворотом, опасно! Все-таки, нет, да, Крестовину, да, в Крестовину попадает мяч. И правый фланг свободный, отлично. Эрбол Бакирдинов навешивает на штрафную площадь. Исламкулов вышел из ворот и со второй попытки мяч забрал. Так, Кичин навешивает на ближнюю снова штангу. Там два игрока Эльбриса находились, ну и звучит свисток Эрлана Нарбаева, друзья, первый тайм окончен. Так, классно. Удар поворотом. Ну, еще один удар и рикошет небольшой. Исламкулов на месте. Как они разыграли-то игроки Эльбирса. Мирлан Мурзаев классно развернулся. Отдает дальше. Классный пас на Рыскельди Маданова. Маданов сам один. На замахе бьет поворотом и ровно в руки. Вот пас. Вот Мурзаев. Вот Мурзаев. И бьет поворотом Мирлан. Готра снова реагирует. Сегодня Барса Хайрат Жиргалбекулу устремился в штрафную площадь. Бьет поворотами снова Готра. Неплохо себя периодически показывали в атаке. И пожелаем мы уже побед в будущем Эльбирсу. Молодая команда. Нурбеку Джалдошу пожелаем удачи. Хочу поблагодарить ребят. После двух тяжелых игр, да, эмоциональных, они смогли собраться, да, как профессионалы, нашли в себе мотивацию выйти и сыграть хороший первый тайм, структурно. Все получалось, в принципе. Ну, есть моменты, которые нужно подправить, но в целом структура была видна. Прогресс жағынан көп жақтан прогресс болды. Бұдан бұрын ойындарда деле көрсетістер. Алға мен деле қиын өтө жаңырда 10 адам қалған қызға қарабастан до конца ойнап, бір очко болса да набирать еттік. Қиын болды, очко набирать еттік. Чемпионат өтө күшті, атаңдаштар күшті. Онда бұрын ойында деле ала мен егер ойынның статистикасын қарасақ будет. Емелерден голдардан деле гол албай, ошо атакада кичине агрессия жетпей калат. Анан калган аспекттерде жылдын башында мен азыркыга салыштырсак өтө эле чоң айырма бар. Балдардын жарымның көбү өзүнө более уверенный болуп калышты. Бирок действительно атаңдаштар күчтүү болуп атат, ошо кыйын болуп калат. А так балдар өсүшү план боюнча.
Мына ушундай чебер оюнчулардан жаш оюнчуларга мастер-класс өткөрүп коюшту. Ошол эле Кичин баштаган Мурзаев жана Карич биринчи бөлүктө эле 2 голду жаратышты дагы. Экинчи таймда өздөрүнүн күчүн анчалык сарптабай, тиешелүү 3 упайга ээ болду. Айта кетчү жагдай Ысык көлдүк командада буга чейин Кристинин, ошондой эле Эшенов болуп келди жана бул команданы Канимет Аралбаев өзү алгандыгын көрдүбүз. Ооба, Игорь Суров башкармаштыруучунун милдетин аткаруучу болгону менен техникалык зонада клубдун директору Канимет Аралбаев өзү активдүү жүргөндүгүн байкасак болот. Андыктан сезондун соңку бөлүгүнө дал ушул Аралбаев баштаган команда эми өзүн кандай көрсөтө алат аны байкай турабыз. Ал эми Илбирс командасы бул команда жеңилүүдөн соң турнирлик жадвалда 14-орунга кайрадан эң акыркы сапка түшүп калды. Эми Нурбек Жолдошевдун шакирттери калган бөлүктөрдө дагы да болсо упайларды алышы керек. Турнирлик жадвалга көз чаптыралы. Мурас Юнайтед командасы 19 оюндан кийин 44 упайга ээ болду. Жана 21 оюндан соң 44 упай топтогон Абдышата командасына жетип барды десек туура болот. Өзүнүн карамагында дагы ойной элек 2 беттеш бар. Ал эми 3-орунда Барс командасы келе жатат. Бул команда дагы анчейин алыс эмес, 43 упайга ээ. 4-орунда Алай командасы Абдышата командасын жеңип алган соң 41 упай менен өздөрүнүн ордун дагы да болсо бекемдей алышты. 5-орунда Дордой командасы кезектеги 3 упайына ээ болду. Ошондой эле Ошму командасы экинчи айлампада өтө мыкты беттештерди. Ошондой эле Ричард Ромариан голдору менен дагы да болсо упайларды өтө көп алып жаткандыгын көрдүбүз. Бул команда өздүк рекордун жаңылатты. Буга чейинки сезондордо мынчалык упай топтой алган эмес болчу. Жана андан кийинки орундарда өзгөн талант жана алга командалары бар. Бул ошондой эле айта кетчү жагдай, дал ушул 20-турдук оюндардын соңку беттеши дал ушул алга менен талант командасынын ортосунда болду. Бишкектик команда буга чейин бир катар оюндарда тагыраагы 4 оюндан бери 3 упайга ээ боло элек болчу. Жана дал ушул соңку 20-турдук оюндун соңку беттешинде талант командасынын алга спорттук комплексинде кабылдалды. Эки команда бул беттешке чыгууга даяр. Командалардын капитандары Эрмек Кечибаев, алга командасынын капитаны 21-чи Азимбек Алымбеков, 29-чу Айбек Сүкеналиев жана 70-чи Мирлан Кудайбердиев ири эсепте 4-0 эсебинде Абдышата командасын жеңип алды. Бул арада Нурбол Бактыбековдон сок бар, оң флангдан кирип барды дагы. Кызыгуусуна көрмандардын кызыктырууга багытталган жагдай. Мунир Абдусалам сок узатып көрдү. Стажила кантип тосот бул дарбазачы. Жыйынтыгында гол. Азер Козич голду жаратууда. Мындай соккуну эми жөн гана тосуп алыш керек эле. Эч кандай офсайд жок. Азер Козич эсеп сандарын ачты. Бул ракурстан көрөлү. Козич. Мына карасаңыздар, бутунун сырты менен сок узаткан Мунир Абдусалам жана Азер Козич. Владислав Хамутов дегичекте болбой азыр Айбек Сүкеналиев айпанчанын ичине кирип барды. Жер менен пас. Стажила өз ордунда. Милич жана Мирлан. Ышкырык жаңырды Бекбердиновдон сокку жана гол! Кандай гана керемет сокку! Түз эле жакынкы бурчтун тогуздугу жана Мирлан Бекбердинов. Жаңылбасам быйылкы сезондогу алгачкы голу. Бул ракурстан көрөлү. Мына эң мыктысы өңдөн өттү. Кайталоонун соккусунан Паршиков топко бир аз гана колу тийген экен. Ышкырык жаңырды. Милич топто чыгарып берилген топ жана гол! Алга командасы кайрадан алга чыгууда. Синецкий эсеп сандарын өзгөртүүдө. Бүгүнкү беттеште биринчи жолу азыр алга чыкты. 2-1. 20 мүнөттөн ашык убакыттын ичинде бул жерде автогол. Бул жерде Сүкеналиев өзү сок узатты, рикошет жана Козич ачылган болчу бул эпизоддо. Жана алыска чыгарып берүүсү жана Ышкырык жаңырды Урмат Байалиевден алга командасы эң бир оор
жеңиштердин бирине ээ болду. Эң бири күткөн жеңиштердин бири жыйынтыгында Талант командасы бул беттештен эч бир упай ала алган жок. У нас все сейчас матчи сложные, потому что команда находится все равно в процессе становления. И на самом деле достаточно много разных обстоятельств, нюансов, которые где-то затормаживают, где-то откровенно мешают нашему развитию вперед. Валерий Мурзаков жаракат алып калды. Анын ордуна чыгып, жакшы ойноп атканда биз абдан ыраазыбыз, бирок тилекке каршы кайра эле результат болбой атат. Эми ал болсо кандай положительный жактары да ошол. Эми кийинки оюндарда да кошот деп үмүттөбүз. Эмне үчүн дегенде өзүңөр билгендей бизге коргоочулар биздин клубка эле эмес, бүт биздин футболго керек. Анан кийин антропометриясы да жакшы, бою узун. Анан келечекте чоң кандай десем бир потенциалы бар. Бирок ал үчүн көп иштеш керек анда. Бул беттештен чейинки башкы интрига Максим Лисиц менен Урмат Абдыкайымовдун бири-бирине каршы турушу болду. Себеби дегенде буга чейин бир канча мурун убакытта эле эки маштыруучу улуттук курама команданын штабында болчу. Жана беттеш жүрүшүндө беттешке чейин деле эки маштыруучу бири-бири менен кызуу талкуулап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышкан. Жана беттештен кийин дал ушул команда маштыруучуларынын пикири дал ушундай болду. Алга командасынын өтө оор жеңиши. Ал эми дагы бир баса белгилей кетчү жагдай Талант командасынан өтө көп жаракаттары бар. Андыктан запастагы же болбосо жаш оюнчуларды чыгарууга аргасыз болуп жатам деп Урмат Абдыкайымов айтып өттү. Жана алардын бири дал ушул борбордук коргоочу Алтай Райымбеков аттуу Талант командасынын жаш коргоочусун белгисек болот. Өзү 20 жашка чыга элек болсо дагы анын ойногону өтө мыкты таризде. Азыр ушул эле оюндан кийинки пикирди айтып өттү. Дал ушул жаш коргоочу тууралуу, бирок ал оюн таласына 90 мүнөттөн ашык чыкканы менен баары бир жыйынтык болбой жатат деп айтып өттү. Бирок премьер лигада жаңы ысым пайда болду десек туура болот. Эгер деле бул команданын көрмандары болсоңуздар, бул коргоочуга өзүңүздөр көңүл буруп байкап көрмандык кылып турсаңыздар болот. Андыктан дагы кийинки беттештерден кандай оюнду көрсөтө алат, аны дагы байкайбыз. Мына да ушул беттештен соң жалпы 20-чы турдук оюндар соңуна келип жетти. Дагы турнирдик жадвалда кандай өзгөрүүлөр бар? Буга чейинки Мурас Юнайтеддин лидерлик сабына кайра кайтып келгенин айтып өттүк. Жана азыркы тапта азыр аутсайдерлик орундарда кандай абал түзүлүп калды? Алга командасы бул жеңиштен кийин 21 упайга ээ болду дагы. Нефчи командасынан ашып өттү. Андан соң Кыргыз Алтын командасы ушул эле 11-чи орунда калды 17 упай менен. Бишкек Сити жеңишинен кийин 15 упай алып дароо 2 сапка көтөрүлдү дагы 12-чи орунда турат. Андан соң 13-чү орунда Азия Гол жана 14-чү орунда Илбирс командасы орун алды. Эми дал ушул турнирдик жадвалдан соң 20-чы турдук оюндардын мыктылары ким болду дей турган болсок, анда символикалык курамды түзүү Кыргыз спорттук каналынын версиясы боюнча мына өзүңүздөр назар салсаңыздар болот. Бул жерде дарбазада Дордой командасынын дарбазачысы Адилет Абдраимов болду. Албетте чындыгында өзгөнү менен болгон беттеште мыкты сейстерди жаратты дагы. Татыктуу түрдө дарбазачы 20-чы турдагы эң мыктысы дал ушул Адилет болду. Тактикалык схеманы байкасаңыздар 4-2-3-1 схемасында сол коргоочу Кайрат Изаков Алай командасында оюнчусу, борбордук коргоочулар Юрий Мате Мурас Юнайтеддики жана Ошму командасынын коргоочусу Алимбек Абдакимов болду. Оң капталда Илбирс менен болгон беттеште өтө мыкты өзүн көрсөтө алган Бекжан Сагынбаев, ал эми ортоңку бөлүктө Мурас Юнайтеддин капитаны Амир Жапаров жана бул турдун эң мыкты голдун авторлорунун бири Мирлан Бекбердинов болмокчу. Алга командасынын оюнчусу өтө мыкты голду жаратты. Талант командасына чабуулга ыктаган оюнчулар сол капталда Ричард Ромарио жана чабуулга ыктаган жарым коргоочу Роман Яловенко Алай командасынын оюнчусу. Оң капталда Кайрат Жыргалбек уулу Барс командасынын оюнчусу. Ал эми борбордук чабуулда бул турдун индекс боюнча көрсөткү боюнча эң мыкты оюнчу Алексей Зинкевич болду. Индекс көрсөткүчү 226 болду дагы. Жана 20-чы турдун эң мыкты каарманы же болбосо башкы оюнчусу Зинкевич деп атасак туура болот. Анда эмесе кийинки турдук оюндар тууралуу айта турган болсок, беттештер
алыс эмес убакытта орун алат. Анда 2 октябрь күнү жылдырылган беттештер жана эң бир мыкты беттеш орун алмакчы Бишкек шаарында Дордой командасы Мурас Юнайтедти кабылдайт. Ошондой эле Кант шаарында Абдышата командасы менен алга кескилген турат. Ал эми 21 турдук оюндар 4 октябрдан 7 октябрь күндөрү уланат. Анда тур Каракол шаарында Ынтымак аренада Барс Кыргыз Алтын беттеш менен башталмакчы. 5 октябрда Илбирс өзгөн беттеши Кант шаарында, ошондой эле Кочкор Ата шаарында Нефчи менен Талант командалары кескилет. 6 октябрда Мурас Юнайтед Бишкек Сити жана Алай Алга беттештери, ал эми 7 октябрда Ошму менен Абдышата ойнойт жана Дордой Азия Гол беттеши орун алмакчы. Мына ушундай бул эфирди дал ушул маалыматтар менен жыйынтыкталды. 20 турдук оюндар дал ушундай кызыктарга бай болду. Сиздер дагы дал ушул өз көрмандык кылып, өз командаларыңыздарга колдоо көрсөтүп, стадиондорго барып, кызыктуу беттештерди көрсөңүздөр болот. Бул чыгарылышта мен Адлет Керимбек уулу болдум. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламат калыңыздар.